шайлоо менен бирге референдум өтөт. Референдумда сиздер кайсыл башкаруу системасын тандап алуу жөнүндө чечим кабыл аласыздар, парламенттикпи же президенттикпи деген. Ошого жараша баш мыйзамды кабыл алабыз. Мен ишенип турам, эл журт президенттик башкаруу системасын тандап аласыздар деп. Анткени мына партиялык башкаруу системасын көрдүңүздөр. 12-13 жылдан бери партиялык башкаруу системасы деп бул мамлекетти сазга алып келип сайды. Акыркы шайлоону өзүңүздөр билесиздер, аны айтып кереги жок, ал окуяларды. Ошондуктан мындан ары бир партиянын же бир 5-6 топтун же болбосо бир жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн иштей турган башкаруу система болбош керек. Мындан ары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзам болуш керек, башкаруу системасы болуш керек. Мына ушундай системаны орноштурганыбызда гана биз алдыга жылабыз. Анткени жоопкерчиликти алган бүгүн эч ким жок. 3 баштуу бийлик, эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Кандай гана маселе болбосун, ушул бир киши мойнуна алыш керек да, ошол киши аягына чейин жооп бериш керек. Мына ушундай системаны түзөбүз деп турабыз. Мен ойлойм, сиздер активдүү катышып бересиздер. Ар бир жаран, кыргыздын жараны кайдыгер карабаш керек. Анткени бул референдум бир эле кишинин же мамлекеттин тагдыры эмес, ошонун мамлекетте жашаган жалпы элдин тагдырын чечүүчү референдум. Биз бул маселени эмне үчүн койгонубузду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир канча топ кыйкырып чыккан, мынакей ушундай туура эмес конституция түзүлүп атат, парламенттик башкаруу уланыш керек дегенден кийин биз көпчүлүктүн оюн билели деп туруп референдумга койдук. Саламатсызбы. Кудайым деген кыргыз элим үчүн жараткан, демейде балыкчыда шамал ыркырап турчу деп, балыкчыны кандай көрүп турсаңыз, сизди Кудай Алла Таала ошондой сүйгөн инсансыз. Сиз кыргыз эл үчүн жаралгансыз. Менин айта турган көйгөйүм, Садыр Нуркожоевич, 14-жылдан бери коррупция менен күрөшүп келатам. Ушул бир күч органдарына таптакыр бир Кудайым менен тоскоолдук бербесе бербей койду. Эми сиз келдиңиз, ишенич зор. Bir ele misal aytıp keteyim, Issıkkol Oblusu'nun prokuraturası, bul özünçö Mamat, bul özünçö Kuday, Mamatbayev degen oturat, Nasipov degen oturat, Murat Bekov degen oturat, eldin kögöyü çeçkentin orduna, bular kabinetke bekini olup, korrupsiya menen alektenişet. Hurmatlı Sadır Nurkojоевич, uşu jerge bir köngül bölüp berseniz, sottorgo köngül bölüp berseniz, hazır men arızım Kurmankul Zuluşov'da turat. Hazır sizge darısımdı berdim, okulgan çok, uşuğa bir tereң köngül bölüp berip koyuңuzdur surayım. Makul. Tuğra beyde tuğan çok, tuğandı beyde ıyman çok. Ak bol, adil bol, ata baban basıp gelgen ak joldan tayma. Касиеттүү көл жергеси элдик талапкер Садыр Жапаровду кызуу тосуп алды. Ысык көлдүн борборундагы стадионго Каракол шаарынын Түп, Ак Суу жана Жетөгүз райондорунун жашоочулары агылып келишти. Мына эч ким чакырган жок бүгүнкү Каракол боору стадионго чогулган элди. Бири-биринен угуп, эл ушундай суусаган экен, эл мурунку президенттерин тажаган экен. Мына чоң үмүт менен келди эл деген. Кудайым буйруса Садыр Жапаровду колдойбуз. Түнү менен келдик Ак Суу районунан, Бозчук деген айылынан. Ошо көйгөйүбүз бар эле, ошондой миллиондоп жегендерди ачыкка чыгарып атпайбы? Анан биздикинде бир селпону бир киши жеп кетти. Кыргызстандын бермети саналган Ысык көлүн ичиндеген улуу залкарларда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө салым кошкон инсандардын алтын бешиги. Элине кайрылган Садыр Жапаров акыйкаттык үчүн күрөштө колдоо көрсөткөн журтташтарына ыраазычылык билдирди. Жашоомдо кандай гана кыйынчылыктарга туш болбойм, ар качан мага дем күч берген өзүңүздөр болдуңуздар. Оор сааттарда сиздер менин кайгымды, азабымды тең бөлүштүңүздөр. Мен киндик кан тамган жерим кичим экениме, жалпы кыргыз элиме башым ийип таазим этемин.
Ыплас оюндар мекенге карата кайдыгер мамиле, жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коюп алып, эл байлыгына кол салмай, паракорлук, уурулук күч алган чакта Садыр Жапаров элди биригүүгө, ынтымакта алдыга умтулууга үндөдү. Шайлоо өнөктүгү жүрүп аткан мезгил, мындайда ичи тар, жамандык издегендер да болбой койбойт экен. Андыктан башыбызды айланткан ар кандай каралоолорго, ушак айыңдарга маани бербестен, акыйкаты аныкталмайынча сабырдуу болгонубуз оң. Мамлекетибизди бутка туруш үчүн 30 жыл эмес, ашып кетсе 3-4 жылдык аралык жетиштүү. Аймактардын көйгөйүн жакындан билген талапкер ар бир райондун жана айылдын маселелерине кайрылып, анын чечүү жолдорун айтып берди. Бирок ага карабай, жолугушууга келгендерден жеке кайрылуулар да арбын болду. Айылдардыларына үйрөттүк, эл окиреттин өкмөтү башкаларга сатылган. Өз укпай сүйлөбөй, ата-энелер арыздары, бердибир болду. Bizde Ağustos'ta kalkos var mesela. Bir ele kalkos köptegen çeşit var. Masal 50 çeşit özgür işlet var. İlk hafta 7 saat sürdürüyor. O programda. Balıkçı şaharın, Yusuf Abdurrahman Abdullah'ın şaharını verdi. Fasolyаны туралап чыгарып бербесеңиз, үйүндө машинасы бар экен, үйүндө малы бар экен, энеси менен жашайт, атасы менен жашайт, пенсионер менен жашайт деп эч кандай фасолия берилбейт. Саясаттагы тирешүүлөр, атаандаштарын каралоо шайлоо алдында көнүмүш адатка айланганы эч кимге жашыруун эмес. Бирок элдик лидер Садыр Жапаровга үмүт арткан тургундар андан акыйкаттыкты, чындыкты жана ачыктыкты күтөт. Ал үчүн жумурай журт Жапаровду жапырт колдоого даяр. 10 январдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхында жаңы барактарды ача турган күн. Массалык добуштарды сатып алуу, мажбурлап шайлоого катыштыруу, элдин эркине каршы чыгуу көрүнүштөрүнөн арылып, таза шайлоо өткөрүү элдин колунда. Тимиле заставить этип кыйнап туруп салып келчи. А мында болсо эл өзү жөө жалаңдап келип атат. Бир кезде ушул биздин балыкчы шаарындагы ууланган трубалар тууралуу Садырдын бизге аябай балыкчы элине пайдасы тийген, керек болсо кызматынан ажыраган. Үскөл районунун 83-жылкы балдары ынтымагыбыз иншалла жакшы. Садыр Жапаровду колдоп коелу деп келдик. Биз өзүбүздүн душабыз менен үмүтүбүз чоңда. Кудайым буйрса, келечекте Кыргызстанды алып кетет деген. Чириген эски системанын бизге таптакыр кереги жок деп белгилеген Жапаров, Кыргызстан эли бакубат жана коопсуз турмушта жашоого татыктуу экенин айтты. Алдыда биз аша турган бийик ашуулар турат. Бирок мокобой, кайра чыйыр алып, саясий эркти көрсөтсөк, биз кыйынчылыктарды сөзсүз жеңебиз. Мамлекет казынасын тоногондорго каршы аеосуз күрөштү космостук ылдамдыкта улантабыз. Буга чейинки жасалып жаткандар башталышы гана. Чириген эски системанын бизге таптакыр кереги жок. Ызгардуу кыштын катаалдыгына карабай, жолугушуу болгон жерге миңдеген жарандар келип, көкүрөк өйгөн көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, эл менен талапкердин ортосунда жандуу баарлашуу болду. Садыр Жапаров жарандардан келген ар бир кат жоопсуз калбайт деп айтып, аларды убактысынын жетишинче карап чыгууга убада берди. Күч өргөндөрүнө таптакыр бир Кудайым мени тоскоолдук бербесе бербей кой. Эми сиз келдиңиз, ишенич зор. Бир эле мисал айтып кетейин. Ысык-Көл облусунун прокуратурасы бул өзүнчө манап, бул өзүнчө Кудай. Yakla degen 90-cı жылы төрөлгөн жигиттердин жери жок, үй салалы десе. Ya balıkçı belli çektiğini kalgan. O boğumdan girgenden başta balıkçıga biyagı Saramışka çeyin çay bersen. Сот жана укук коргоо органдарынын адилетсиздигин запкысын тарткан, жергиликтүү жана жогорку бийликтин коррупциялашканына жаны ачыган жашоочулардан суроо талаптар арбын болду. Эмне маселе, эмне иш менен камалдылар? Макул, териштирип беребиз апа. Макул. Териштиребиз.
Талапкердин ысык көлдөгү туризмдин дараметин жогорулатуу, дыйкандарды колдоо жана чакан ишкердүүлүктү өнүктүрүү программасын көпчүлүк колдоого алды. Билим берүү жана социалдык саясат багыттары да четте калган эмес. Ысык көлдүн экологиясын сактоо менен реконструкция иштерин жүргүзөбүз. Туризм борбору болгон Чолпон Ата шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу жайды кайра куруу жана саркынды суулар өтүүчү түтүкчөлөрдү жаңыртуу маселесин бүтүрөбүз. Лейлек район тургуну Айбек жолугушууга жаштардын маселесин айтууга келди. Ал атайын Өзгөрүш айылынан келген. Чек арадагы айылда жумушсуздуктун айынан жаштарды кармоо кыйын болуп турат. Окуу жайды бүтүп келип, өзү да жумуш таппай бара. 90% жаштар бизде чет элде жүрөт, Россия жана башка шаарлардачы. Ошол жакта эмгек кылып, анан бул жакта өзүбүздүн райондо негизи жумуш жок, иш жок, жаштарга деле жумушка дагы, ишке дагы эч жерге орношо албайсың да. Таныш болбосо ошондой болуп калган да, акыркы эме коррупция болуп кеткен. Лейлекти айрымдар жердин түбү деп жүрүшөт. Мен айтар элем, лейлек жердин түбү эмес, лейлек жердин гүлү деп. Мына ошол касиеттүү лейлектин Айбек көтөргөн маселе президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун программасында камтылган. Исфана шаарындагы жолугушууда Жапаров муну өзү да белгилеп өттү. Мейли министрдин баласысыңбы, карапайым калктын баласысыңбы, эгерде колуңда дипломуң болсо, билимиң күчтүү болсо, өзүң ошол тармакты тартып кете турган адис болсоң, конкурстук негизде түз эфирден бүтүндөй жалпы элге көргөзүп туруп, тандап алып туруп, анан кийин жумушка коебуз. Мен ошол системаны киргизейин деп келдим буяка. Бардыгы бир теңдүү болот. Бул боюнча мен сиздерге сөз берип кете алам. Буга күчүм да акылым да жетет муну уюштурганга. Исфана шаарында өткөн жолугушууга Лейлек районунун жана Сүлүктү шаарынын тургундары жапырт келишти. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө салым кошкон чыгаан инсандар чыккан аймактын тургундары элдик талапкердин шайлоо программасы менен таанышып, негизги маселе чек арадагы жагдайга токтолушту. Чек ара тактоо ишин биздин кошуналар менен болгон мамилебизди бузбастан, тетирисинче эзелтен жакын жашап келаткан биздин элдердин ортосундагы достукту жана кызматташтыкты түбөлүккө бекемдеп, саясий, экономикалык жана социалдык маданий алаканы чыңдагандай болушубуз керек. Азыр чек ара кызматы улуттук коопсуздук курамында иш алып барууда. Чек арадагы кейиштүү жагдайлар, контрабанда, өлкөнү сазга батырган коррупция менен күрөштөр эми мындан арыда оң натыйжасын бере баштайт деп мен терең ишенем. Мына Өзбекстан мамлекети баягы делимитация кылып атпайбы, жана эмелерди орнотуп, демаркация делимитация кылып жана тумбаларды орнотуп. Алар мурда чечилип калган жерлер. Кече интернет булактарынан айтып атат, мына жаңы бийлик келип жерди сатып ийди, антип ийди, минтип ийди деп. Андай карапияларга ишенбеңиздер. Биз азыр бир дагы метр жерди чечелекпиз. Жаңыдан мына сүйлөшүүлөрдү баштап, делегациялар иштеп атат, комиссиялар бири-бири менен. Лейлек району Тажикстандын бир топ райондору менен чектешип, Чыр-Чатак, Баймабай орун алган шарты катаал аймактардын бири. Стадиондогу жолугушууга ар улуттан келген миңдеген тургундардан жазуу түрүндө жана түз кайрылуулар айтылды. Садыр Жапаров сен элекке келгениңе абдан кубанабыз. Себеби деген Разаковду жолун жолдоп, ушул эмени элди карайсың деген ойдобуз. Лейлектин жаштары бизди колдойт. Себеби дегенде пахта коюучулар, кошоматчылар жана башка ушундай коррупционерлерден алыс болушуңузга ишенем. Урматтуу Садыр Жапаров, Сүлүктү шаарына да көз карап койсоңуздар. Биздин Сүлүктү шаарына шахты керек боло турган болсо, Россияга жарымын берип турган. Азыр мына биздин Сүлүктү шаарына каяк карап койсоңуз. Убакыт тардыгынан талапкер жазуу түрүндө суроолорго Бишкекке барган соң социалдык тармактар аркылуу сөзсүз жооп берерин айтты. Исхак Разаков Ташкенттеги Сталин атындагы педагогикалык техникумга кирип, Лейлекке барган талапкер кыргыз эл баатыры, мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун музейине да барды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бекемделишинде орду бар инсанды урматтаган Жапаров анын жолун улап, таза иштөөгө умтулаарын билдирди.